көзүнөн жаш тегеленип отурган экен. Анан сездим, эмнеге мындай болуп турат деп. Болбогон бир кичинекей арзыбаган акча үчүн мунукудай алданып чуркаган бүгүн бир туугандарымды көрбөдүм. Мына мисал катары эле айтып кетейин, мына 3 көчө. Бул жакта мал базар бар. Базар күндөрү бул жерде өтүп мүмкүн эмес. 2-3 саатта турасың, мисалы үчүнчү. Бир коррупцияга аралашып, бир белчеден батып, бир байлык топпойн, дүнүйө топпойн деген иши жок. Мунукудай биз-бирине атаңа бар, энеңе бар, же болбосо алдыкка бар, бул жакка бар деп маселени чечиш үчүн жумшабай. Эгер адамдар мындай билимдүү балдарды бүгүнкү келечекти ойлой турган болсо, Артурду жөн шайлайт деген ойлоймун да. Билим десе билими бар. Бир эмес 4 дипломдун ээси. Күч десе күчкө толуп турган Артур Бакиров ата-энесинин батасын алып, чоң жолго аттанып отурат. Ал Ош облусуна караштуу Өзгөн, Каракулжа райондорун камтыган номер 10 округтан жогорку кеңештин депутатына ат салышууда. Акка нарыктан суу агат дегендей, Артур Жылдызбекович билимдүү, иштерман үй-бүлөдөн чыккан. Бул жага апам 50 жыл мектепте мугалим болуп иштеген, кесип боюнча тилчи. Бул жага атам 40 жылдан ашык инженер, транспортник болуп иштеди. Экөө тең ошол 40 жыл болобу, канча жыл иштесе дагы биз 5 бир тууганбыз. Ошо бешөөбүздү окутабыз, ушуларга билим беребиз деп өмүрлөрүн арнаган эки инсан. Артур Бакиров Өзгөндүн Кызыл Дыйкан айылында туулуп өскөн. Бул өтө чоң эмес, чакан айыл. Болочок депутат айылда жайдак ат минип, жылаңайлак суу кечип, эл көргөн барчылык, жокчулукта эле чоңойгон. Ушул үйдө чоңоюп өскөнмүн. Анан бир эсиме келип атат, 97-96 жылдары болуш керек. Биз кичинекей 5-класстагы, 6-класстагы окуучу боло элем. Ошол маалда деги эле Кыргызстан боюнча кыжаалатчылык, мындай татаал жашоо, кыйын жашоо болчу. Анан атам улууларды окутам деп борборго кеткен. Анан эсимде ушул жерде ушундай бир отурса керек эле апам. Бир отуруп, байкуш апам көзүнөн жаш тегеленип отурган экен. Анан сездим, эмнеге мындай болуп турат деп. Ошол 2 күндөй үйдө нан жок болуп калды. Анан ошол балдарым ачып отурат го деп көзүнө жаш тегеленип отурса керек. Анан тамбашыга чыктык да, тамбашыга чыксам бир жарым мешок, жарым кап жүгөрү бар экен, бизде мака дейт, арчылмаган. Анан ошону укалап, майдалап, апамдын жолугуну алып, мондай эле асфальтка коюп, жерге коюп алып турганан, ошол жолуктун ичине жүгөрүнү салып алып, таш менен майдаладым, кадимкидей, унга кошотуп. Анан унга кошотуп майдалап, бир жарым килограммдай ун болду. Талкан болду да. Анан ошону эптеп камыр жасап, өзүм эле. Анан ошону пышырып нан кылганбыз. Ошондой эсимде жанагы жүгөрүнү талкалап бүткөндөн кийин апамдын жолугуна эчнерсе калбаптыр. Баардыгы тешилип майдаланып калыптыр да. Ошон үчүн тамашалап койгон бүгүнкү күнгө чейин. Бир сындырым нан үчүн сиздин апамдын жолугун айырганмын деп. Алып турмам. Алтын уя мен чоңоюп өсүп, мага билим берип, тарбия берип, өстүргөн мугалимдерим, туугандарым жана менин эң сүйүктүү мектебим, азыр ошол мектебиме баратам. Ушул мектепте 93-жылы 1-класска киргенбиз, 2004-жылы аяктап, анан борборго аттанганбыз. Жастарбы кандайсыздар? Тынчтарбы, амансыздарбы? Шүгүр, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, Аллага шүгүр. Жакшы эчке. Рахмат.
Мына ушул биздин айылдын демилгеси менен бул 10 жыл мурун башталган. Эч болбоду дегенде биздин улуу ата мекендик согуштууга катышкан ушул айылдан чыккан биздин ата бабаларыбыз, чоң аталарыбызды даңазалап, эскерип, анткени тарыхсыз келечек жок. Биз үчүн жанын аябай ошол согушка барып канчалаганы кайтпай калган өмүрлөрүн ушул өзүнүн жакын келечеги үчүн арнаган ата бабаларыбызды даңктап, даңазалап унутпайлы деп ушул Кызыл Эйкан элибиз жамааты менен демилгелеп чогуу ар бир айылыбыздын инсаны өз салымын кошуп 10 жылдын ичинде ушул тургуздук. Бул жерде учурдан пайдаланып ушул менин айылыма сыймыктанам жана чоң рахмат, ыраазычылык айтсам болот. Анткени эл өзү көтөрүп, эл өзү жамаат менен ошону уюштурганына терең ыраазычылык. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы, тынчсыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Мен бир-эки тартып алайын видео, рұқсат берсеңиздер. Көп нерсе деле өзгөрүптүр. Ошол мектебим ошол бойдон экен. Көп жагынан. Эми да өзгөрүүлөр, жаңылануулар болуптур. Бирок негизинен ошол мондо мотурайып, чуркап ары бери тентек кылып жүргөн кездерим көз алдыма элестеп түшүп атат. Жогорку кеңеште мугалимдердин да өкүлү болуу Артур Бакировдун негизги максаттарынын бири. Ал университетте 15 жыл мугалим катары сабак берген. Бул тармакта кенен тажрыйбасы бар. Жогорку окуу жайлардын көйгөйү менен жакындан тааныш. Жогорку жай деп калдык. Жогорку жайда дагы бүгүнкү күндө чоң көйгөйлөр бар. Бул бирден бири теория менен практиканын тажрыйбанын айкалышпаганы. Статистикага таяна турган болсок 3%га жетпеген практикага чыгышат. Окууну университетти бүткөндөн кийин, диплом алгандан кийин жумушчулар же болбосо деги эле мамлекеттик органдар өздөрү да айтып атат, бүткөн диплому бар балдарыңар тилекке каршы даяр эмес. Аларды биз 1 жыл кайра окутуп, кайра тарбиялап, кайра жумушка даярдап атабыз дегендей. Мындайча айтканда, диплом алган балдардын 90% бүгүнкү күндө жумушка даяр эмес чыгып атат. Бунун бирден бир көйгөйү ошол практика менен теориянын айкалышпаганы. Депутат болуп келе турган болсок, талаптарды ошол билим жаатында тиешелүү министрликтерге коёрум. Бирден бири дагы университеттерде эч болбойт дегенде 20%га практиканы көтөрүш керек. Билим алып атабы теория жагын, ошону автоматтык түрдө практикада дагы көрүп, ишке ашырып, анан бала даяр болуп чыгыш керек. Артур Бакиров мектепти бүтүп борборго аттанып, негизги ишмердүүлүгүн ошол жакта жүргүзүп келет. Бирок ошол эле учурда өзүнүн кичимекенинен кол үзбөй, айыл көйгөйлөрү менен да тааныш. Бизде айылда өзгөндө, Каракулжада майда чүйдө маселелер аябай көп. Бул ошол эле таза суу маселеси, түтүктөрдүн баардыгы эскирип, күндө бузулат, күндө суу жабылат, токтойт мисалы үчүн. Мына мисал катары эле айтып кетейин, мына 3 көчө. Бул жакта мал базар бар. Базар күндөрү бул жерде өтүп мүмкүн эмес. 2-3 сааттап турасың мисалы үчүнчү. Андан тышкары могул жерде көп авария аябай катуу көп болот. Эмне үчүн? Бул жерге элементардык түрдө круговой керек, айлантма. Буну жергиликтүү органдар, акимият караш керек эле. Эми ошол маселелерди Кудайым буйруса депутат болуп кала турган болсок, жеринен тиешелүү министрликтерге, тиешелүү органдарга такалап айтып деп, мондай, бул жерге көп деле расход кетпейт, ошол круговойду кылып коюшун. Канча адамдын өмүрүн сактап калабыз? Же өтө албайсың, же була албайсың. Же светофор керек. Ар бир инсанды эң жакшы билген адам бул анын жакын досу. Кызыл Дыйкан айылынын тургуну Нурбек Султанов Артур Бакировду бала кезинен бери жакшы тааныйт. Ал Артурда инсандар жогорку кеңешке сөзсүз баруусу керек деп эсептейт. Азыр депутаттыкка баягы орустар айтмакчы, ушунчалык көп адам баратат, кому не лень дегендей. Анын арасында жакшы да бар, жаманы да бар. Эми жаман эмес, эми татыктуусу да бар, татыксызы да бар. Мындай алып карасак, Артурга окшогон депутаттардын барганы Кыргызстанга бир жакшы пайдасын алып келет деп эсептейм. Анткени булар жаш, билимдүү, бир коррупцияга аралашып, бир белчеден батып, бир байлык топтойн, дүйнө топтойн деген иши жок.
Ошондуктан Кыргызстандын келечеги үчүн биз ушундай жакшы кадрларды тандап алышыбыз азыр өтө маанилүү. Артур досумду жогорку кеңешке депутат болушунун дагы бир себеби бул дайым эл үчүн кызмат кылам деген бала. Артур Бакировду көптөгөн айылдаштары колдойт. Эл өкүлү болуп шайланат деп терең ишенгендердин катарында мектеп мугалими Анаркан Садыкова да бар. Биздин Кызылыкандын чындыгында өтө татыктуу балдар көп чыгат экен да, Абдырасыл мектебиненчи. Эми ушу депутаттыкка коюп турду өткөндө угуп аягандай төм көккө жетип сүйүнүп, ушул Абдырасылтан окуган окуучуларда ушундай деңгээлге жетип калса деп аябай кубанычта болдум. Ушул кишине ийгилик болсун, Кудайым буйруса өтөт деп ойлоп атам мен да. Өтөт буйруса. Эгер адамдар мындай билимдүү балдарды кийинки келечекти ойлой турган болсо, Артурду жөн шайлайт деген ойдомун да. Эл өз документ иштерин тез жана оңой бүтүрүүсү керек. Бул Артур Бакировдун алдыга койгон демилгелеринин бири. Анын айтымында учурда өз документтерин бүтүрө албай убара тартып жүргөндөр миңдеп саналат. Карапайым элге эмне керек? Биринчи иретте келип документациясын бүтүргөндө ыкчам, сапаттуу кабыл алуусун жана маселени чечүү. Бул бир жаатында менде тажрыйба бар. Эгер депутат боло турган болсом, ачык өзгөн, ачык кара кулжа долбоорлорун тиешелүү органдарга сунуштайбыз. Ал деген нерсе соцфонд, жер адиси, архитектура, паспорт стол, пособие, соц адистери, пенсия бөлүмдөрүнүн адистери, деги эле калкка тийилүү көрсөткөн кызматкерлердин кызматтардын ар биринен өкүлдөрү биригип бир жерде отурушуп кабыл алышат. Бунун эмнеси жакшы жана натыйжалуу. Бир жерге бардык адистер отурат, бардык өкүлдөр отурат. Мурункудай биз-бирине атаңа бар, энеңе бар, же болбосо алыкка бар, бул жакка бар деп маселени чечиш үчүн жумшабайт. Бир жерде отурушкандан кийин ошол жерге жаран келдиби, документациясын ишин бир жерден бүтүрүп кетет. Эффективдүү, кыска мөөнөттө, ыңгайлуу шарт түзүлөт. Өзүнүн жакшы аруу ниети, максаты менен Артур Бакиров улуу жолго аттанды. Бул улуу жолду ал өз эли колдоо көрсөтөт деп ишенет. Анын айтымында бүгүнкү күндөр бул тарых жаратар мезгил. Акты, тазалыкты, аруулукту, билимди, тажрыйбаны, келечекти тандоого күн келди. Болбогон бир кичинекей арзыбаган акча үчүн мурункудай алданып, чуркаган бүгүн бир туугандарымды көрбөдүм. Бүгүн эл башка. Ушул ишеним менен Кудайым буйруса, деги эле бүтүндөй кыргыз элим ар бир жерлерде таза, келечектен үмүттөндүргөн, өзү ишенген жаш уул кыздарды тандап алса, утуш элдики, утуш мамлекеттики болот. Анткени таза инсандар келсе, күнү-түнү чуркап эл үчүн иштеп берсе, маселелерди көтөрүп, агынан министрликтер менен, башка органдар менен биргеликте иштеп, элимдин, айылымдын, жеримдин иштери алдыга жылса деп аракеттене турган болсок, баардык нерсени чечсе болот. Бүгүнкү күндө чечилбеген маселелер көп. Өзгөн кара кулжа жеринин айыл жергесиндеги маселелерди, кичинекей маселелерди ала турган болсок, бул ошол эле таза суу маселеси. Түтүктөр эскирип, бүгүнкү күндө байма-бай суу токтойт. Түтүктөр эскирип, кээ бир учурларда жумалап суу жок болот. Ошого окшогон маселелерди бул жогорку кеңештин депутаттыгына, компетенциясына же функциясына кирбейт. Бирок ошону көтөрүп, ошол жерде тиешелүү министрликтер менен, тиешелүү аткаминерлер менен, тиешелүү кызматкерлер менен маселени кабыргасына коюп, эл үчүн чече турган өкүл болуш керек. Жана да калса, бүгүнкү күндө биздин эл, биздин жер таза, адилеттүү депутаттарга суусап турат. Болбогон бир тыйын үчүн кошоматчаланып, өзүнүн принцибин саткан депутаттардан жадап турат. Ошондуктан мен ишенем, 30 ноябрь күнү Кудайым буйруса тарых жаралат.